Хай, мен атым Бекзада Мұратбекова, мен психологмын. Азыркы күндө коронавируска байланыштуу адамдар көп информация окууда вирус боюнча, ошол эле учурда өздөрүн аябай тынчсызданып турушат. Андай суроо жаралат. Биз денебизди душка түшүп, колубузду самын менен жууп тазаланабыз. Ал эми оюбузду, жан дүйнөбүздү кантип тазалайбыз? Буга психологияда breathing техник деген бар. Кыргызча которгондо дем алуу техникасы. Бул учурда адам бүт өзүнүн оюн бул учурда башка нерсе кылбай, тынч отуруп, ыңгайлуу бир жерде бүт көңүлүн өзүнүн дем алуусуна бурат. Биз күнүмдүк турмушта автоматтык түрдө эле дем алабыз. Эч ким ойлонбойт, мисалы азыр мен дем алам, азыр мен демди чыгарам деп. Качан адам ошону осознанно, ошого көңүл бөлүп, бүт мындай денеси менен бүт акылын ошол жерге топтогондо, адамдын психикасы абдан эс алат. Эмне үчүн? Анткени адамдын психикасында көп коргоочу механизмдер бар. Ага ми абдан көп энергияны сарптайт. Ал эми медитативдүү учурда ошол коргоочу механизмдер аябай ылдыйкы деңгээлге түшөт. Бул учурда аябай психикага пайдалуу. Бирок мен бул breathing техникти жасагандарга отуруп жасоосун сунуштайм, анткени уктап калбаш керек, анда эффекти болбойт. Уктаганга жакын, бирок уктап калган эмес да. Бул техниканын келип чыгышы философиядан болуш керек деп ойлойм. Анткени мисалы Индияда, Тибетте медитацияны аябай көп практика кылышат. Ал эми психологияда ошонун кандайдыр бир бөлүгүн алганда breathing техник деп. Луис Хей дагы психолог ушул боюнча айткан, адамга эң биринчи эмне керек деп. Кээ бирөө айтышкан энергия, убакыт деп, ал айткан жок, биринчи адамга аба керек. Канча мүнөт адам дем албай калса, адам өлөт деп. Мына бул вирустун да өзгөчөлүгү ошол адамдын дем алуусуна тоскоолдук келтирип атат. Келгиле ошол үйдө отурганда, ошол убакытты текке кетирбей, колубузду самындап жуугандай, акылыбызга дагы, аң сезимибизге дагы жардам берели. Дагы эмнени айткым келет? Бул техниканы жасаганда сезим менен ойду бир жерге алып келип атат да. Көбүнчөсүн биз ошол сезим башка жерде, оюбуз башка жерде болуп калат да. Ал эми экөөнү чогуу алып келгенде учур менен жашоого үйрөтөт экен. Демек, келгиле кантип жасайт? Эң жөнөкөй, муну жасаш үчүн болгону өзүнчө бир комната керек же наушник керек. Же кээ бирөөнүн музыка, мындай сөзү жок, классический музыканы рекомендация кылам. 30 минута. 1 мүнөт жазсаңыз, 2 мүнөт жазсаңыз анчалык эффект бербейт. Жок дегенде 30 минута тынч, будильник коюп коесузбу же жакындарыңызга айтып коесузбу, 30 мүнөт сизге мындай толук убакыт бергендей. Бул убакытта отурабыз, желательно ыңгайлуу кийим, анан болгону дем алганыбызды тыңшайбыз. Бүт көңүлүбүздү дем алуубузга бурабыз. Көзүңүздү жумуп алсаңыз да болот. Бул боюнча Ошо деген да көп айткан медитация боюнча. Мен китептерин окугам, анда көп ошо медитацияга байланыштуу информацияны топтогон экен. Ошо психологиядан, философиядан, Далай Ламадан. Ошондо айтат, көзүңөрдү жумуп алганыңар дагы жакшы, анткени ага да энергия кетет. Бул учурда толугу менен ошол дем алууңарга көңүл бургула депчи. Уктап калбаш керек, негизги правиласы. Анан болгон 30 минута дем алганыбызды тыңшайбыз. Бул техниканы жасап бүткөндөн кийин денебиз мындай жайылып, оюбуз тазарып, анан энергия пайда болот. Кимдер ушул видеону көрүп жасагандан кийин сиздердин фидбек окугум келет. Силерде кандай ощущение, кандай сезимдер болду? Сизге жардам бердиби? Албетте, бул техника убактылуу, кандайдыр бир убакка чейин эле жардам берет. Мындай толук проблеманы чече албаса дагы
кайсы бир убакка чейин ушул акылды тазалай алат, энергия бере алат. Экинчиден, бул техника here and now учур менен жашаганды үйрөтөт. Мына ушундай. Келгиле breathing техникти жасайлы. Сиздер менен Бекзада болду. Бул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Менин каналыма катталыңыздар. Сиздерге ден соолук каалайм.